Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер менен бүгүн эфирде Бирмиштомдун тарыхый тасмасы. Бүгүн 13 июль 2021 жыл Москвадагы Жуковский эл аралык аэропортунда турабыз. Мен сиздерге ирети менен кылып айтып берейин. Москвадан Жуковский эл аралык аэропортуна келүү үчүн Котельники метросунан 441 автобус кетет экен. Ал 441 автобус метро Котельниктен 5 выходтан чыгасыздар дагы. Тройка картасы менен өтсө болот. Тройка картасы менен өтсөңүздөр билеттин баасы канча синмайт этилет точно билбедим. Сайтта 74 сом же 99 сом деп жазылып туруптур. Мен картамдан канча канча синмайт этилгенин, канча акча алынганын жолго текшерген жокмун да. Алыста аябай сонун болуп жаңы ай көрүнүп турат. Анан Жуковский аэропортуна келдик. Бул жерде Сели Паэли деген сонун ресторан бар экен. Анан бул жерге келсек, эми биз жанагы ПЦР тестти тапшырабыз деп растанып эле келгенмин. Бирок 441 автобус Жуковский аэропортко чейин ар бир остановкага токтоп өтө жай келет экен. Сайтта 1 саат деп көрсөтүлгөн, бирок 1 сааттан деле ашыгыраак убакытта келет экен. Ошондуктан убактыңыздарды эртерээк камданып жолго көбүрөөк убактыңыздарды калтырыңыздар. Себеби ПЦР тест тапшырганы кирсек ичине чакан 2 кабинет бар экен дагы. Элдер аябай очередте көп турушат. Мен турган элди тарткан жокмун, себеби дагы ызы-тызы болуп кетпесин депчи. Сен эмнеге тартып атасың деп кыйкырып жүрүшөт го кыргыздар. Ошого мен сиздерге оозек эле мындай кылып түшүндүрүп берейин. ПЦР тести тапшырыш үчүн сайттын ссылкасын мен видеонун алдына таштап коем. Паспортный данныйларыңызды, электронный адрес, не обязательно экен, телефонный номер, паспорт качан берилген, кайсы числодо берилген, ким тарабынан берилген, аты жөнүңүздүн бардыгын толук жазып туруп 2750 сомду онлайн төлөйт экенсиз. Мен наличка алып келип алыптырмын. Кудайга шүгүр, дагы бир картам жанымда эле, бир картадан бир картага өткөзүп коюп, себеби бир картамда мен телефонун башка номерге привязка болуп, анын кодун подтверждать эте албай калып, онлайн төлөй албай калдым. Бир картадан бир картага акчамы өткөзүп, наличка акчам жетпей калып, бирөөдөн 2000 сом алып, ага наличка берип, кыскасы араң дегенде 2850 кылдым дагы. Онлайн дагы бир 50 сомго жакын, 42-47 сом скидка процент синмайт этип калат экен. Анан 2750 сомду төлөгөндөн кийин бир гана пенсионер ТГПУ деген льгота эч нерсеси жок экен. Бир гана 2750 сомду экстренный результат анализа деп коет экен. 2 саатта даяр болот экен. Бир гана ошол вариант бар экен. Акчаны төлөгөндөн кийин телефонуңузга штрих-код келет дагы. Ошол штрих-код келгенден кийин өчүрүт алып, тиги кыздарга, балдарга, ПЦР алып аткан кыздарга, балдарга кирип туруп, анан ПЦР мазокту тапшырып, паспортуңузду көрсөтөсүз, штрих-кодду тигил балдарга көрсөтөсүз. Анан ал балдар колуңузга дагы бир кагаздагы штрих-код берет дагы. 2 сааттан кийин келдик. 2 саатка чейин менин регистрациям уже бүтүп калат экен. Ошого мен булардан суранып, регистрациям бүтүп калат экен деп билеттин вылетин көрсөтсөм, 1,5 сааттан кийин кел деди. 10:35 регистрация бүтөт экен, а менин анализим 10:30 даяр болот экен. 5 мүнөттүн ичинде алып жүгүрүп бара калам да. Ушундай мага окшоп убакыттын аябай кысталышып калган учуруна туш келбеңиздер. Убактыны эртерээк көбүрөөк убакыт камдаңыздар. Мен
Бул 441 автобуста көбүрөөк убакыт кетирип койдум да, себеби 1 саатта жетип калат окшоймун десем, 1 саат